Анан кийин шайыр айтты, 2 күн коебуз деди. Концерттечи. Ал убакта концерттер Ош шаарында бир эле күн болчу. Эмне концерт келбесин. Бир эле күн араң көтөрчү. Бир гана Чубак Сатаев 2 күн койчу. Аны айттым, 2 күн Чубак Сатаев 2 күн койсо, биз эмне бар 2 күн? Биз бир эле күн коюп көрбөйлү? Мен 2 күн деди. Көзү жетиптир да. Көз жетпирди, ма бар администратор да жанагындай. Афиша чыгарабыздан кийин элдикиндей дагы афиша чыккан жок, бир тетиңдей. YouTube канал дегендей. Эмеден эптеп бир типографиядан чыгарып, остановкаларга илип өзүбүз. Концертке 4 күн калганда 2 күндүн билети төгөнүп калды. 4 күн калганда. Анан 2 күнгө узарттык. Бул эми баягы тарыхый иштер, мен жашоомдогу, мен буларды аябай жакшы эсимде. Мен мындай нерселерди унутпайм. Киреше 4 күн эч ким кое элек болчу. Ага чейин биз ошо 4 күн койдук. Биринчи күн концерт башталарда уланган 2 күндүн концерттин билети да төгөнүп калды. Анан ал убакта эми стоячий да билеттер сатыла берчү. Элдер мондай тыгылып калчу залдын ичинечи. Туруп эле, отурбастан туруп деле туруп берчү. Ошого деле кайыл билет алды болуп кирчү. Лестницаларга, ортодогу лестницаларга отуруп алышат. Жанагы 700 киши атап турган Оштун театрына 1000 киши батырып чыкты да. Ошондо баягы көгөргөн нанды сууга малып жеген күндөр артта калып, ошондой өзүңүз дагы аны кабыл ала албай, ой деп анан жана Шайырбек досуңуз 2 күн болот дегениңиз 4 күн болуп, анан киреше болуп ошондо башталды анан кийин. Анан эле 4 күн концерт койгондон кийин эле акчабыз жанагындай пакеттерге 2-3 пакет акча болуп калды. Атам берген акча деле мынча эле. Ошол эле көп эле күнгө жетмек да. Бир эле убакта пакет акча келип калды да. Иштеп тапкан киши, ага тиешеси бар киши экөөңөр эле дагы. Жо, эми негизи мен го. Мен тигилерге айлыктарын берем. Мага калган акча деле бир 2 пакет калды да, мисалы үчүн. Анан гастроль кылабыз деп нар жака чейин бардык.